мусор деген боюнча маселе боюнча муну айта берип тажап бүткөнбүз. Мына моякты өзүбүз тосконбуз, чтоб шамалдан ушу немелер келип мына такалып калсын деп. Баардык нерсе тияка учуп барчу, биз тияктан терчибиз. Эми мону биз ойлогонбуз, мына крытый кылып берсебиз депчи. Жактагылар крытый берип турбайбы, ошондой кылып койгондо жакшы болобу деген кеп болчу. Муну айттык, биякты тосмуш болдук, айтып төгүлгөн ушундай. Бул уйларды кое бергенде бизге кирет, уйлардын ээлери ушинтип кое берет да, уйларды ошакта сала эле мусордорду. Тоодо эчтеке жок, ошол жакта жүрүшөт. Айланып ошо мусордон сетке пакет көтөрүп келсең, пакетиңди талашат. Дай эмне деп. Пакеттин ичинде болсо жейт. Урналардын ичи бош, бер жактарында жатат да. Эми ошону биз деле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, ошо урнага барып салып коюш керек да. Анан антпей бер жакка таштайт да. А так ошол бизде мисалы үчүн азыр 10 маршрут менен күнүгө чыгып 10 машина. Өздөрүнүн нече жерлери бөлүнгөн, ошол жерлерден өзүнүн таштанды точкаларды тазалап кетишет. Күнүгө бир жолу алып кетишет. Анан эми баягы бул жашоо жүрө берет да. Кайра алып кеткенден кийин кайра толот экен. Бирок күнүгө обязательно вывоз болот да. Анан эми жанагы мал тууралуу айтылып атпайбы, малдар уйлар жүрөт деп. Бизде атайын зеленхоз деген ишкана бар, ошонун кызматкерлери бар. Буларда жана атайын камай турган жерлери бар. Малдарды ошол жерлерге алып барып камап, элдерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тиешелүү штрафтарды салып деген бул токтобой эле иш алып барылат. Атайын 2 ат менен ошо малдарды, ошо уйларды неметти. Эми жетишпей кээ бир жерлерде жанагындай көрүнүштөр болуп кетип атат да. Мектептерге да койгонбуз андан мурунку жылы. Мектептерде жакшы иштеп жатат, алгылыктуу иштер болууда. Анткени мектептерде ошол кагаздарды өткөрүшүп, ордуна башка эмелерди алышат. Ошондой эле мектептерде бизде эко клубтарыбыз бар, ошолор иштеген үчүн жакшы иштеп атат. Ал эми тазалык менен биз квартальныйларды айтып бир жылча аракет кылдык, бирок элдер аралаштырып эле салып атат да. Жакшы жыйынтык бул негизде эко бокстар коюлду, бирок элдин жалпы катмарына жетпеген үчүн аралашылып салып калып атат да. Анын үстүнө биз көп элдерден да сураганда, бизде да сурамчылоо болгон, ошондо айтышкан, биз баары бөлүштүрүп салсак деле мусорду чогуу алып кетет экен, машиналар бөлбөйт экен депчи.